Саламаттык сактоо министрлигине. Биздин комитет баягы 80 миңге алган жипти сатып, скорый помощь алып машина деп чечим чыгарган элек. Эмне үчүн аткарбай атасыз ушуну? Урматтуу Абдувахап Мадрасулович, ал биздин мыйзам чегинде, аны азыр биз управделамы өткөзүп бердик. Аны Жок, биздин комитет чечими бар да. Сатып, ордуна тез жардам машинасын алып Баткенге бериш боюнча. Эл аралык долбоорлордун негизинде андай кылууга болбойт. Мага Дүйнөлүк банктан кат келди, макул кылса болот деп. Сиз жалган айтып атасыз. Мен катты берем сизге ошонучу. Бизге андай берген эмес алар. Биз азыр өткөзүп бердик управделамы. Өкмөттүн токтому бар, ошол проекттен келген машинелерди өкмөттүн жана башкаруу эмесине бериш керек. Рахмат. Мага Абдувахап Мадрасулович. Түшүнүктүү болду окшойт. Катты копиясын жөнөтүп коюңуз. 1 мүнөт анда процедураны берели. Айтып коюңуз. Просто экинчи микрофон. Алексеевич, 25 майда контракт бүтөт, ал машинаны каалагандай колдонобуз деп сизден да кат келген. Генералдык прокуратурадан кат келди, машинанын мыйзамы салган деп. Алтынай Сейитбековна жооп бергенсиңиз. Саламаттык сактоо министринин ишин генералдык прокуратурадан жооп келгенден кийин карайбыз деп. Качан карадыңар? Кат келди, туура эмес мыйзам салды ошо жиптерди. Эмне үчүн скорый помощь албай атат? Анда биз дагы карайлы дагы иштен кетирүү боюнча маселе карайлы. Ушо керекпи ушул? Реакция кылыш керек да буга. Рахмат. Рахмат, сөз кезеги депутат Акаев Жанарбек Кубаныч. Сизде? Рахмат. Машина тууралуу сөз болуп калды, эми улап кетейин. Негизи келечекте Мухаммедкалый Дүйшөкеевич бул мына өкмөт мүчөлөрүн шаардын ичинде өзгөчө шаар бийликтерин, мэрлерди мына экологияны сактоо жаатында өздөрүнө үлгү болуп, мындай бир электромобилдерди же болбосо жана гибриддик унааларды колдонууга өтүш керек да. Анткени баарыбыз ошого үлгү болбосок, элге болбойт. Эми өкмөттө кемчиликтер да бар, позитив да бар. Кемчилик катары мен ойлойт элем, мына жакында ишкерлерге болгон кол салуу бул абдан жаман окуя болду. Стратегиялык объектте, аэропортто, ошол жерде камералардан коркпой кылмыштуу топтор кол салып, ишкерлерди өлтүргөн бул аябай жаман коңгуроо. Эгерде стратегиялык объекттерде ишкерлерге кол салуудан коркпосо, анда мындай бир көчөлөрдө эмне болуп атканын билбейбиз. Ушул абдан жакшы болгон жок. Экинчиден, сиздин кол алдыңызда иштеген балдардын жанагы өрдө кетине байланышкан чырга аралашып алганы дагы өкмөткө, анын ичинде сиздин атыңызга көз жапты. Үчүнчүдөн, акча алып атканы далилденген адамдардын соттун чечими чыгып чыкпай атып, чет өлкөгө качып кетип атканда. Ал жерде мына милиция, чек ара кызматы, ошонун баары иштеш керек эле. Ошонун баары коррупцияга каршы күрөшкө дагы мындай көз жаап атат, көлөкө түшүрүп атат. Ушул маселелер. Позитив катары мына патрулдук милиция. Бул абдан жакшы долбоор болду. Мына Грузия эң өнүккөн өлкөлөрдө ушундай бир мындай мыкты балдар кыздар, билимдүү балдар кыздар көчөгөйдө тартип сактай иштеп атышат. Ушул мындай оң жакка баласак боло турган окуянын бири дейм. Экинчиден, коопсуз шаар. Анча-мынча кемчиликтер болгон менен элибиз көнүп баратат. Буга дагы мындай анча-мынча өкмөт башчылары бара албаган чечкиндүү кадамга бардыңыз. Менимче мына элдеги мындай бир сөздү айтып атам да. Үчүнчүдөн, эң маанилүү тармак бул мугалимдерге 30% көтөрдүңүз. Бул мындай мугалимдер жалпы билим берүү тармагына чоң колдоо. Ушул менимче мыкты мактана турган нерсебиз болду. Эми мен сизге айтат элем, мына педагогикалык багыттагы сиз азыр өзүңүз айтып өттүңүз, номер 1 приоритет. Бул абдан туура. Педагогикалык багыттагы болочок мугалимдерге факультеттерде бюджеттик орундарга балдар толбой калып атат. Ошого мына 30% деп сөз болуп калды. Мына эсебин эсептеп көрсөк адистер менен. Болгону 9 миллиондун тегерегинде каражат кетет экен. Ошол болочок мугалимдердин дагы, ошолорго дагы менин өкмөтүм бар. Мага кам көрөт менин өкмөтүм деп бир дем берели. Ушул 9 миллион бир жылына. Ошол педагогикалык багыттагы студенттердин стипендиясын дагы 30%га көтөрбөйлүбү? Кандай дейсиз? Мына министрлик, өкмөттө каржы министрлиги бар эле 9 миллионду мындай табууга мүмкүнчүлүк бар деме, сиз эгерде туура көрсөңүз. Кандай дейсиз? Негизи бул жерде бул маселеде по-моему акча мындай эме болбош керек. Эгерде туура маселеси бол колдойбуз. Жана сиз айтып атасыз да, мугалим болуп ошол мектептерге барып сөзсүз иштейин дегендерди колдойлу деп атасыз да, туурабы? Туура. Бул жагын карайлы кандай. Туура. Бул жакшы сунуш экен. Сиздин токтом менен эле менимче жасасак болот да. Макул. Анткени ошолор мындай эртеңки келечегине менин өкмөтүм мени азыртан камкор баштады деп мындай моралдык жактан дагы жакшы болот. Туура. Анан мына бүгүн футбол деп атабыз. Футбол биздин мындай жалпы улуттуу жаштарды бириктирип турган бир чоң идеологияга айланды азырчы. Ошого бир чоң талапка жооп бере турган заманбап стадион куруу план барбы ушундай өкмөттө азырчы? План Бул бар, абдан жакшы маселе болмок да. Баарыбызды ушул футбол бириктирип атат, чынын айтканда. План бар, ал жерге жерди да дайындадык. Инвесторлор да чыгып калды азыр.
Кудай буюрса жакында барлык иш чараларды аягына чыгарсак анан баштайбыз. Бар. Биз эми элге да убада бергенбиз, футболисттерибизге да убада бергенбиз, күйөрмандарга да убада бергенбиз. Ошон үчүн муну баштайбыз. Мына Сооронбай Шарипович башында болуп, бардык маселелерди мэриядан алына турган мыйзамсыз алынып алган жол жерлердин баарын алдырып атабыз азыр. Жанагы бизде Южный магистраль деп коет, ошонун үстүндөгү жерлердин баары мыйзамсыз аткаминерлерге, бизнесмендерге берилип кеткен, ошонун баарын алып, ошол жерге бүт спорт шаарчасы болот экен спорт өзүнчө. шаарчасын кылалы деп атабыз. Бул реалдуу да эми Бул эми президентибиздин чоң проектиси болгон атат. Госрегистрге кайрылат элем. Урматтуу госрегистрдин жетекчиси барбы? Барсыз да? Так, Алмаз Ишембекович, сизге чоң сураныч. Сиз билесиздер, региондордо деген айылдарда, эски айылдарды алсак, ошондо 70-80% тургундардын үй документтери жок да. Ошо үй документтери жок болгондуктан ани балдарына паспорт ала албайбыз дейт да. Паспорт алыш үчүн госрегистрге барса, сотко бергиле, ана сотко берерден мурда билесиз 10% госпошлина бар да. Ошол маселени сиз жаш жетекчи катары кандай чечейин деп атасыз? Ошол проблема бар экенин билесизби? Эльвира Жерлобековна, азыр госрегистр деп айтып атканыңыз, бул кадастр бизден кеткен, азыр агентство по земельным ресурсам түзүлгөн. Тогда этот вопрос Это кому компетенция адресуется? агентства. Есть агентство? Саламатсызбы, Эльвира Жерлобековна. Бакытбек Жусупбеков, мамлекеттик жер ресурстары боюнча агенттигинин директорунун орун басары. Бул маселе бар, айрым региондордо. Өзүңүз билгендей, 2005 жылы жалпы массалык каттоо жүргөн. Ошол кезде айрым документтери жок үйлөрдүн документтери катталбай алган, укуктары катталбай алган. Азыркы убакта эми көбүндө баягы жергиликтүү органдарында ыйгарым укуктар жок болуп калып атат. Азыр алардын эмесин узаконение кылып бергенге. Бир жолу ошо сот тарабынан документтерди далилдеп, ошол үйлөргө укуктарды табуу. Бирок башка жолдорун да карап атабыз. Мурдагы бир документтер чечимдери барбы деп. Сотко барыш үчүн бир үйдү оценка кылса, мисалы 20-30 миң доллар чыкса, ар бир жаран 2 миң, 3 миң доллар госпошлина төлөп туруп гана ала алат экен да. Анан балдарыбыз без паспорта остаются. Ошон үчүн мен госрегистрге кайрылган жерим ошол болчу да. Неме депчи, менин билишимче бул маселени баштап аттыңар эле, эмне кылдыңар депчи. Ал боюнча жумуш жүргүзүлүп атат, ошол бир упрощенный порядоктарын караштырып атабыз. Анан паспорт боюнча алуу боюнча дагы башкача порядоктор бар. Алар эгерде үйлөрдүн документтери жок болсо, алар территориальный ошо административный органга каттоого туруп, пропискага туруп паспортун алууга мүмкүнчүлүгү бар. Мен сизге бир мисал келтирейин, Сокулук районунун Асылбаш айылында 80% үйлөр ошондой. Эмне Билебиз кылышсын? ал проблемалар. Ошол Жок, убагында эмне кылышсын? Азыр телевизор көрүп жатышса эмне кылышсын, айтсаңыз? ал маселелерди караштырып атабыз, Эльвира Жерлобековна. Алар дагы өзгөчө. Мухаммедкалый Душкевич, эмне кылышсын? Караштырып атабыз деп, это мен уже 2-нчи жылдан бери угуп атам да. Маселени анда биз карайлык. Бул эми ал Асылбаш эмес, бул эми Ошо мен конкретный мисалды 80% Асылбаштын үйү ошондой экен да. бардык жерде эле ошондой болуп атат. Илгерки салган үйлөрүнө документ алган эмес да. Бир мыйзам чыгарып туруп, ошону один раз узаконить этип берсек болбойбу мамлекет тарабынан? Амнистия кылып. Анда каражатты табышыбыз керек. Карайлычы анда, эгер эме болсо. Эми кредит ала турган же болбосо бирөөгө сата турган адамдар ошол документтерин тууралап атышат. А так Колунда жоктор үйдү калып атышат. колдонмогондор ошол боюнча эле жүрөт. Жок, колунда акчасы жок болсо калып калат Жанагы да. биздин үй жайды Убакыт кетип атат, карабайсыңарбы? үй жайды камсыздандыруу боюнча компаниябыз иштеп, ошолор бүтпөй өтпөйбү? Элдин өзүнүн мындай каалоо тилеги же кыймыл аракети болбой атат. Аны эми акырында айыл өкмөттөр менен түшүндүрүп иштеп, ушундай жол менен барышыбыз керек да. Аналарды эми үйүңө оформить эткенге дагы акча каражатын төлөп беребиз десек, анда кандай болуп калат? Туура эмес болот го да. Ну как тура эмес болот? Это же очень дорого, у них таких средств же нету. По 2-3 тысячи долларов, чтобы в суд подать и узакониться. 10% госпошлина. Вы чуть-чуть не совсем тура жооп берип атасыз. Караштыргылачы, пожалуйста, да, мен сизге дагы киргенде ошону тактайлы, да, Мукан Душкевич. Макул. Рахмат. Бакир Дулатович, ГСБ, сизге суроо.
2018 жылдын ноябрында деген мен эки чоң маселени көтөрүп чыктым элем коррупция боюнча. Ош базарында Кыял мамлекеттик өнөрчүлүк ишканасы боюнча, экинчиси Руздрам театрда коррупция боюнча. Кыял боюнча 5,5 миллион ущерб экөө сүйлөшкөнбүз. 1 жыл өттү, эч ким камалган жок, эч кандай компенсация болгон жок. Биз мамлекет кандай иштеп атабыз, коррупция менен кандай күрөшүп атабыз сиздин оюңузча? Элвира Жагалбековна, биз козголгон мен билем ал да. иш боюнча Ош Кыял, Ош базары боюнча иш сотко кеткен. Жетекчиси жумуштан алынган. Азыркы кезде жаңы жетекте иштеп атат. 1,5 миллиард ущерб эмне болду? Ал сотко жөнөткөнбүз, соттон бизден кеткен. Процесс болуп атат, э? Болуп атат. Рахмат. Мукан Душкевич, дагы мага деген ЛОВЗ, ЛОВЗ по слуху деп коет экен орусчасында, 5500 жараныбыз бар экен. Они открыли целый информационный центр, это Минсострук жардам бериптир. И чтобы ошол жарандарыбыз сурдопереводчиктер менен камсыз кылуу үчүн 8 миллион сом каражат керек экен да. Ошону караштырбайсызбы эмки жылдарга? Бул эми жана окуу маселеси боюнча болуп атабы? Жок, окуу эмес. Бул деген онлайн, будет такой центр. Сиз мындай тактап алсаңыз, Минсострук бар болсо алар түшүндүрүп беришет да. Уже ачылыптыр, бирок 1 жыл иштеш үчүн любой 5500 жаранга, получается 8 миллионду 5500 бөлсөк, ошондо 2000 сомдон чыгат экен да, ар бир жаранга 1 жылда жардам. Анда Алтынай Сейитбековна менен чогуу иштеп чыгалдык, э? Все, ошону караштырсаңыз, Сураныч. Уруксат берсеңиз, мен жазып алатабыз. тактап жооп берип коеюн. Бул боюнча госсозаказ негизинде, бул боюнча сурдолук боюнча биз иш алып барып атабыз. Госсозаказ негизинде бул финансирование кетип атат. Бирок сиз айткан 8 миллион боюнча биз азыр проекттерди даярдап атабыз, буну ишке ашырабыз. Иш жүрүп атат бул боюнча.